Бирээрге бешөө көп, аларга 6 аз деген байыркы кыргыз макалы бүгүнкү биз жашап жаткан коомдо үстөк пайыз чегерип насыя берген банктар менен карыз алган кардарлардын ортосунда өтө актуалдуу мааниге ээ болуп турат. Анын бир мисалын биз сиздерге төмөндөгү телебаянда маалымдап бермекчибиз. Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Биздин телекомпаниянын дарегине Бишкек шаарындагы Ак Өргө конушунун Кыркыз көчөсүндөгү номер 142-үйүнүн тургуну Бузурманкулов Болсунбек Окунбекович арыз менен кайрылган. Арызда 2014-жылдын 15-майында Толубай акционердик коммерциялык банкы менен кредиттик келишим түзүп, 1.250.000 сомду 30 айга пайыздык төлөм менен кредитке алгандыгын көрсөткөн. Ошол эле күнү Толубай банкы менен насыя алуучу Бузурманкуловдун ортосунда күрөөгө коюу келишими да түзүлөт. Тактап айтканда Болсунбек Бузурманкулов Ак Өргө конушунун Кыркыз көчөсүндөгү 142-үйдү банктан алган акча каражаттарын кайтаруунун кепилдиги катары күрөөгө коёт. Тараптардын ортосунда бул үйдүн сатык баасы 1.570.000 сомго белгиленип, келишим түзүлгөн. Ошо Толубай банкка акчасын төлөгөнү барганбыз. Барганда руководствосуна кагаз жазып киргенбиз. Анын руководствосу саат 3-тө кабыл алат деди. Анан эжем экөөбүз болчук. Эжем экөөбүз кирдик, 3кө чейин күтүп отурдук. Биз ошол күнү төлөй турган мөөнөт күнү акчаны көтөрүп барганбыз. Эжем экөөбүз анан руководствосу 3,5 кабыл алат деди, берки эмес. Анан кийин биз заявленияны жазып, анан 3,5 чейин күтүп отурдук Толубай банкта. Анан кийин 3,5-дан кийин эле руководство сиздерди кабыл албай турган болуп калды. Үйүңөр сатылып кетти. Бүгүн сатылды, бүгүн оформить этип бердик деп калды. Анан кийин эжем айтып калды, кандай эле биз акчасын бүгүн төлөй турган күнү болгон, бүгүн күн болсо, биз акчаны эртеден бери келип, ушу түнкү эме түшкү саат 3төн кийин биз эртемен 9 барганбыз. 3төн кийин саат 3,5 чейин күтүп отурдук Толубай банкта. Эжем экөөбүз обед болуп калды дегенде эшикке чыктык, кайра кирдик. Анан кийин эжем айтып калды, эмне себептен биз акчаны төлөйт, силер кандай оформить этип бересиңер, кандай себептен сатып бересиңер деп калды. Келишимдин шарты боюнча кредиттин негизги суммасын кайтаруу төмөндөгүдөй 3 гана шартка бөлүштүрүлгөн. 10 айдан кийин 2015-жылы 16 мартта 2%, же 25.000 сом. 20 айдан кийин 2016-жылы 16 январда дагы 2%, же дагы 25.000 сом төлөш керек эле. Ал эми 30 айдан кийин 2016-жылы 16 ноябрда 96%, же 1.200.000 сомду төлөп бериши керек. Бирок Толубай банкы келишимде көрсөтүлгөн шарттар менен гана чектелип, келишимдин ажырагыс бөлүгү болгон кошумча кредиттүү төлөө графигин түзгөн эмес. Биз бул маселе боюнча тактоо үчүн Кыргыз Республикасындагы банк тутумунун ишмердүүлүгүнө көзөмөл жүргүзүүчү ыйгарым укуктуу орган болуп саналган Улуттук банкка кат аркылуу расмий кайрылып төмөндөгүдөй расмий жооп алдык. Кардарга кредит берүү чечими кабыл алынып, кардар менен бардык шарттар талкуулангандан кийин карыз алуучу менен Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык кредиттик келишим түзүү зарыл. Келечекте аны кайтаруу боюнча проблемалардын келип чыгышына жол бербөө максатында кредиттик келишимди түзүүдө кредит берүүчү жана аны төлөө боюнча бардык шарттар сүйлөшүлүүгө тийиш. Төлөө графиги кредиттик келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Карызды төлөө графигинде кредиттин суммасы, ал боюнча пайыздык чен, берилген күнү негизги сумманы жана ал боюнча чегерилген пайыздарды төлөө суммасын көрсөтүү менен план боюнча төлөө күндөрү, ошондой эле кредит боюнча карыз калдыгы камтылууга тийиш. Төлөө. Сиз кредит алганда банк менен келишим түзгөнсүз да? Сиз түзгөнсүз да келишимде? Келишимде. Кайсы банктан алгансыз? Толубай банктан алгам. Ошондо сизге мындай айда мындай кылып төлөйсүң деген төлөө графигин келишимге кошуп дагы бир кагаз берди беле? Келишимин көргөм, бирок кагазын көргөн эмесмин, графиктерин көргөн эмесмин. Келишимди көргөнсүз? Көргөнмүн. Төлөө графигин көргөн эмесмин. Бузурманкулов Болсунбек проблемалуу карыз алуучу катары көрсөтүлгөнбү деген сурообузга Улуттук банк кредиттик келишимден улам карыз алуучу тарабынан банк менен түзүлгөн келишимдин шарттары аткарылбаган же тышкы ички финансылык жагдайлардын банктын алдындагы милдеттемесин аткаруу жана кредиттерди төлөө коркунучуна дуушар болуп жатса, бул кредиттер проблемалуу деп эсептелинет. Кредит проблемалуу катары таанылган учурда чаралар камтылган кредитти кайтарууга багытталган иш-аракеттер планын иштеп чыгуу зарыл. Мында банк топтолгон каражаттардын жетиштүүлүгүнө кеңири мониторинг жүргүзүү аркылуу карыз алуучунун финансылык абалын изилдеп чыгууга тийиш.
Сизге кийин ошол сиз менен иштешкен кураторлордон банктын кызматкерлеринен бирөөсү келип мындай деп айттыбы, төлөгө мүмкүнчүлүгүң жок экен, мүмкүн залогду алмаштырасың, мүмкүн үйүңү тиги күрөөдөн чыгарып туруп сатып, ордуна башка күрөө коюп туралы, үйүңү күрөөдөн чыгарып сатып, сен кааласаң башка жерден үй алып ал дагы бизге могул негизги карызды төлөп бер деп ушундай сөздөр болду. Ал ошол жерде ошо бизге мага акча берген ошо сотрудник менен сүйлөшүп эместим. Аны дагы кийинки күндөрү мен чече албай турган болуп калдым. Ошо руководствонун өзү менен сүйлөш, анан минт, анан тигинт деген. Руководствосу, банктын жетекчилери сизди кабыл албай койдубу? Анан ошол келип ошо эң акырында ошол 300 000 сом эме 300 000 көтөрүп бардым. Ошону баардын болгон расходуна алышыптыр. Ошо баягы тигил бул жака кетип бүттүгүн төлөтүп алып туруп, анан кийин 114 000 сом ошол менин депозитимде ошол жерде банкта мына калды, каалаган күнү келип алып кете берсең болот деп. Тиги үй саткандан кийин арткан акчасы. Ошол арткан мына жерде мен жана 300 000 көтөрүп баргандан кийинки, анан кийин төлөгөндөн кийинки калганын 114 000 канча моңчан калды сенин депозитиңде. Каалаган күнү келип алып кете берсең болот деп айтты мага. Андан ары Улуттук банк мындай деп маалымат берет. Банктын проблемалуу карыз алуучуга карата кагатчылыктан чыгуусуна жана карыз алуучунун банктын алдындагы милдеттемелерин аткарууга өбөлгө түзгөн уюштуруу иштери, финансылык жана башка жардамдар боюнча иш-чаралар жүргүзүлөт. Мисалы, көйгөйдү чечүүнүн жолдорун издөө боюнча иштерди алып баруу, кошумча күрөөлөрдү жана кепилдиктерди алуу, карыздын түзүмүн өзгөртүү, программасын иштеп чыгуу, тагыраак айтканда кредитти кайтаруу жана пайыздарды төлөө боюнча төлөмдөрдүн графигин иштеп чыгуу, кредиттин формасын өзгөртүү зарыл. Алар деле банктан келип, бул үйдү келип, сүрөткө тартып, эмне бизнес план, муну андай эч кандай эме болгон эмес. Сиз бизнес план түзбөдүңүз беле? Жок, бизнес план түзгөн эмесмин. Бизнес план эмне кыласың, муну сураган эмеспи? Сураган эмес. Ошо барып, эмне иш кыласың? Буну мен дегенде ошо мал сал менен иштейм деген. Анан ошол боюнча эле келди, хорошо акчаны берди. Сиз буга чейин дагы бул банктан кредит алган экенсиз. Аны кантип төлөдүңүз эле? Аны бирок өз учурунда төлөнгөн. Ушул эле документтер күрөөгө? Ушул эле документ коюлган. Анда дагы банк келип көргөн эмес, Анда келип бир сотрудник келип көрүп кеткен. Көрүп кеткенби? Бирок ал бизнес планды көргөн эмес. Бирок ошондо келгенде документтерди карап бул жерде үй жок экен деп антип айтпады. Андай айткан жок. Аркы бул жерде 2 участок бар турбайбы? Аркы участокко мурун үй курулган эмес беле? Ордунда үй жок беле? Жок, пустой болчу. Эч качан курулган эмес? Жок, пустой. Толубай банк жогоруда Улуттук банк көрсөткөн тиешелүү иш-чараларды аткарбай, эч кандай эскертүү жана билдирүүлөрдү Бузурманкуловго жөнөтпөй туруп, кредит өз убагында төлөнгөн эмес деген жүйө менен 2016-жылы 21 ноябрда Бузурманкуловдун Ак өргө конушунун Кыркыз көчөсүндөгү номер 142-үйүн банктын балансына өткөрүп алып, андан кийин тактап айтканда 2016-жылы 15 декабрда Абдрахманова Элиза Талантбековна аттуу жаранга сатып жиберген. Арыздануучунун далилдерине караганда 2016-жылы 21 ноябрда Толубай банкы үйдү ачык сатууга коюп жаткандыгын билген эмес жана ошол күнү 2016-жылдын 21 ноябрында аталган банктын башкы офисине келип кредиттин калган бөлүгүн жабуу үчүн 257 000 сом акча каражатын кассага төлөгөндүгү номер 101, 102, 103, 104, 105, 106 жана 522 сандуу квитанциялар менен ырасталат. Мындан сырткары арыздануучу Бузурманкулов Толубай банкына келишимде көрсөтүлгөн 30 айдын ичинде жалпысынан 1 138 сомду төлөгөндүгү да тиешелүү документтер менен далилденип турат. Эмне дегенде биринчи эле окуянын башталганынан айтайын. Мына кредитный договордун келишим болот экен да, кредиттик келишим түзгөндө, мына банк менен түзгөндө 15 май 2014-жылы булар түзгөндө 30 айга түзгөн экен. Толубай банк менен, Толубай банк менен ошол Болсунбектин ортосунда. Азыр мен бүгүнкү күндө Болсунбектин ишеним кат менен өкүлүмүн да. Ошо Толубай банк менен булар 30 айга түзгөндө, булар Толубай банкта мына менин колумда турат, булардын биринчи эле пунктунда предоставление бизнес плана деп турат да. Бул орусча түзүлгөн экен, эми орусча айтып кетейин. Бизнес план менен деп туруп. Бул бала өзү 3-чү классты бүтсө, эч жерде иштебесе, эч кандай бизнес план болгон эмес. Кайсы бизнес план менен булар кабыл алды, ага түшүнүксүз. Бизнес планды бүгүнкү чейин көзүбүз менен көргөн эмеспиз.
Экинчи нерсе айта турган нерсе, основной сумманы качан погасить эткенде буларга график бериш керек экен. Кредитный договор ошол графики жок. Ошол график бул кредитный договордун ажыратылгыс бөлүгү экен да. Биз Нацбанктан да билдик, Улуттук банктан дагы. Бирок бул бүгүнкү күнгө чейин сот болобу, башкасы болобу, ал келишимди Болсунбек да көргөн эмес, биз да көргөн эмеспиз. Бул эки. Анан булар ошо погашениянын 4-пунктка киргизип коюптур. Бирок 4-пунктта өзүлөрү жазып атышат. 10 айдан кийин 2% 25 миң төгөт. 10 айдан кийин. Кредит берилген Күндөн баштап 10 айдан кийин. За 10 месяц деп атат да. А за 20 месяц дейт булар дагы 2% 25 миң бересиң деп атат. Ошондо болсо эми карап туруң 1 миллион 250 миң алды деп атат. 50 миң азы түк. Эми за 30 месяц. Ушул жерге эч ким соттагы, мынагул Финполга да кайрылдык, көңүл буруп айткан жерлери көп да. Эмнеге дегенде же сүйлөшүп алабы, маны бир Кудай билет, анан бир өзүлөрү билет да. 2014-жылы 30 айга түшсө, 2016-жылы ноябрда срок бүтөт да. Срок бүтөт. 2016-жылы ноябрь айында 1 миллион 200 миңди төгүңүз деп турат. Бул 2014-жылы эле төгүп, 2015-жылы кредит төгүп баштаган экен Болсунбекчи. Эми ушул ата-энемди уят кылбайын, туугандарымды уят кылбайын десе керек да. Мына төгүп баштаган экен, мен сизге бир нерсе айткым келет. Мындай да. Кредит төгүп баштаган экен, мен сизге бир нерсе айткым келет. Мынакей мен колумда ошол банкка төккөн оригинал квитанциялар турат да. Ушул квитанцияларда мына канча кимге канча төккөнү баары бар. 2015-тен баштап мынакей ноябрь айында, октябрь айында бир 200 миңдей төккөн. Бекте 25 эле миң төктөп турбай 10 айдын ичинде. Бул 200 миңдей төгүп койгон. Кийинки 10 айга да бир 200 миңдей төгүп койгон. 522-чи квитанция 21 ноябрь деп турбай. 257 миңди булар. Погашение основной суммы кредита деп тур 257 миңди алып коюп 21-чи. А 21 ноябрга чейин эле булар мартта сатыкты башташканда. Март, апрель, май, июнь соттошуп атышат. Жогоруда айтып өткөндөй келишим боюнча Бузурманкулов 1 миллион 250 миң сом кредиттин 25 миң сомун 2015-жылдын 16 мартында, дагы 25 миң сомун 2016-жылдын 16 январында, ал эми негизги бөлүгү же 1 миллион 200 миң сомду 2016-жылдын 16 ноябрында Толубай банкына кайтарып төлөп берүүгө тийиш эле. Бирок Толубай банкы кредит мөөнөтү бүтөөрдөн 8,5 ай мурун, тактап айтканда 2016-жылдын 3 мартында Кыргыз Республикасынын Соода өнөр жай палатасынын алдындагы арбитраждык сотуна Бузурманкулов Болсунбек Окунбековичке карата доо арыз менен кайрылат. Арызда доонун наркын 1 миллион 437 миң 495 сом деп көрсөтүлүп, бул карыз акчаны өндүрүү күрөө келишими боюнча коюлган мүлккө, тактап айтканда Ак өргө конушунун Кыргыз көчөсүндөгү 142 үйгө буруу талабы коюлат. Анан эң таң калыштуусу мына үйгө келип, булар газетадан объявление беришип, үйүң торкко сатылат деп март айында эле Болсунбекке башташыптыр да. Өзлөрүнчө эле банк Болсунбекке айтып коюшкан, үйүңдү сатабыз, анан минтебиз, сен акчаңды чыгарып алабыз, анан ушул эле каласың, биз банк болгон акчаны алып алалы, минтели деп алдашып туруп. Анан Болсунбек корккондагы срок бүткөндө. Жана мен айтпадымбы сизге, ноябрда срок бүтмөк деп. Болсунбек бүткөндагы 21 ноябрда барып Болсунбек 400 миң сомдон ашык акча төлөп атат. Эми көңүл буруңуз. 21 ноябрь 2016 жылы Болсунбек акча төлөп атат да кассага 400 миң алып барып. Еще 400 миңди эртеси алып барса, ошол жерден эле кызматкерлердин бирөөсү чыгат да, сиздин үйүңүз кече сатылып кетти дейт. Ал бир күндө эле сатылып кетпейт да. Мен таң калганым, Болсунбектен ошончо акчаны алып алып туруп 257 миңди булар мынакей мына квитанция менен 257 миңди 21 ноябрда погашение основной суммы деп кредита деп алып коюп атышат. Дагы өзлөрү алып коюп атышат. Ал уже үй сатылып кеткен буга чейин эле. Эртеси дагы Болсунбек ушул күнгө чейин 1 миллион 100 миң төгүп койду. Эми көңүл буруңуз. 1 миллион 200 миң алса банктан. 1 миллион 100 миңди төгүп койсо. А мартта булар торгду баштап алды. Бир осого беришет экен частный компания. Алар 3 жолу сатыкка коет экен үйдү. 3 жолу сатыкка коюп, эми көңүл бурсаңыз, бекте банкты биз эми алдамчылык дейбизби, же карасантайлыкпы дейбизби, кандайдыр бир себептер менен ушул астыңызда турган үй кантип 20 миң долларга эч ким албай койсун. 3 жолу газетте коюп турда 20 миң долларга эч ким албай атат бул үйдү деп торгду отмен кылышат дагы.
кайра 10% кыскартып туруп 1 миллион 400 миң ушул үйдү сатты кылып туруп Абдурахманова Элиза деген кызга оформить этип коюшат. Абдурахманова Элизага оформить эткенде ошо торг марттан баштап, март 2016 жылдан баштап ноябрга чейин жүрүп атат. Третейский сотко бериштир, Межрайын сотко бериштир. Бардыгын Болсунбекти качыштырып берген дагы бул бизден коркуп бир адвокат алыптыр. Ал адвокат кыз будан доверенность салып алып, мунун билими жок экенин билип туруп, доверенность салып алып туруп, банк менен кошо иштеп жүрө берген да. Туура эмес жергелер кол кое берген. Эми доверенность бергенден кийин, жашы жеткенден кийин, юридический нотариустан алгандан кийин банкка барыр да. Ал аял ошентип жүрө бергенден кийин булар Ленинский сотко берет. Ленинский сот туура деп чыгаргандан кийин шаардык сотко барганда баягы кыз Болсунбек макул болду. Үйдү сатканга деп туруп адвокат отказ бериптир да. Анан ошол күчүнө кирип 2017 жылдын декабрь айында, 16 декабрда бизге сот аткаруучулар үйгө киребиз деп келгенден кийин билип атпайлыбы? Арбитраждык соттун төрагасы Шамарал Майчиевдин 2016 жылдын 8 апрелиндеги номер 45 ТР сандуу аныктамасы менен Табылды Умуралиев Толубай банкы менен Бузурманкуловдун ортосундагы талашты чечүүчү арбитр болуп дайындалат. Ал эми 2016 жылдын 3-июнунда аталган сот ишти жоопкер Бузурманкуловдун катышуусу жок карап, доогер Толубай банкынын доо арызын канааттандырат. Бул чечимдин негизинде Агургө конушундагы Кыргыз көчөсүндөгү номер 142-үй 2016 жылдын 21 ноябрында банктын карамагына өткөрүлүп, бир айга жетпей Абдурахманова Элиза аттуу жаранга сатылып жатат. Жоопкер Болсунбек Бузурманкуловдун айтымында бир жолу арбитраждык соттун чакыруу барагын алган эмес. Соттук териштирүүгө катышууну мындай кой, сот сырттан чыгарган чечимин ал жашап турган дарекет жөнөткөн да эмес. Ал качан гана Абдурахманова Ленин райондук сот аткаруучулары кызмат бөлүмүнүн кызматкерлеринин коштоосунда келип, Кыргыз көчөсүндөгү 146-үйдү бошотуп бер деп талаша баштаганда билгендигин айтат. Банкка күрөөгө коюлган документтер боюнча аркы участок экен. Аркы участок. Бүгүн бул үй кимдики? Бул үй башка бир байкендин үйү. Бунун башка документи бар экен. Ал хозяин келип алып, бул үй меники деп ал официальный документ боюнча бүт мыйзам түрүндө ошол байкеники экен өз документ боюнча. Бул үй ошондо мен койгон эме тигил участок болуп калды. Бул окуяда бир чети түшүнүксүз, бир чети кызык жагдайлар өтө көп. Мисалы, Бузурманкулов 2014 жылы Толубай банкынан кредит алып жатканда номер 142-үйдү карызды кайтаруунун кепилдиги катары банкка күрөөгө коюп жатат. Бузурманкулов буга чейин да ушул эле банктан ушул эле жол менен кредит алып, ошол эле 142-үйдү күрөөгө койгон экен. Эки тараптын тең бактысына жараша мурункусунда эч кандай талаш тартыш маселелери жаралбай, кредит өз учурунда төлөнүп, үй ээсине калган. Мына ушул жерден таң калыштуу мындай бир жагдайга көңүлүңүздөрдү бурабыз. Мына бул биз турган жер Агургө конушунун Кыргыз көчөсүндөгү номер 42-үйдүн орду. Өзүңүздөр көрүп тургандай бул жерде эч кандай үй жок жана эч качан болбогондугу көрүнүп турат. Болгону жеке турак жай куруу үчүн берилген жер тилкеси. Ал эми бул жер тилкесине жайгашып турган мына бул 2 кабат үйдүн номери 146. Эки жер тилкесине тиешелүү органдар тарабынан укук берүүчү жана укукту берүүнү аныктоочу өз-өзүнчө документтер берилген. Банк алып атканда текшериш керек беле? Бизнес планды текшериш керек эле биринчиден. Бизнес план жок. Жана мен айткандай келишимде график текшеришке график жок. Эң кызык жери бул 2 участок. Бир участокты бөлүп алып, бир адамдан сатып алып туруп биз бир участокты бөлгөн күндө да биз мыйзамсыз болот эле да. Бул мыйзамды биринчи хозяйны мынагу сиз турган жер Аида деген келинден оформить этилип алынган отдельный жер. Бул участоктун номеру 142. Ал эми мына үй турган жер 146-участок. Бул кызыл китеп ким кайсыл немеге тиешелүү бул? Бул кызыл китеп бүгүнкү күндө 146-участок. Бул деген биринчи хозяйны Шешекова Чынара деген болгон. Адан кийин Болсунбекке алып оформить эткенбиз. Мына адан кийин мен хозяйны болдум, азыр мен өкүлү болуп, мен инимди оформить этип турат. Бул жерде кемпирчил жашаган 146-үй. Мен таң калганым ошол эле Межрайын сотто өттү, Верховный соттон өттү. Бул участоктун идентификационный код берилет да, госрегистринен алынганда. 101-07-00-48-02-41 деп турат. Ал эми банктагы алынган китеп участок, үй жок. Алардыкы акыркысы 39 да. Ушул китепти биздин колубузда турат, кемпирчил жашап атат. Бирок эшикти каккалап эле суд исполнитель милициялар менен келсе алар деле коркот экен да.
Алар дери чочулайт экен, балам эмне болуп атат, үйгө ким келип атат, бирөөңөр кылмыш кылып койдуңар беле, эмнеге эшикке милициялар келип атат депчи. Тынч жашоо жок. 2 күнүн биринде сот аткаруучулар келет, милициялар менен келет. Үйдү алабыз дейт. Токто, үй биздики, мына кызыл китеби бар десек, сот аткаруучулар кетет. Акырында сот аткаруучулар госрегистрди чакырды. Ушул жерге архитектураны чакырды. Архитектура бүгүнкү күндө айтып берди. Муногул участок контуру 33-16. Бул участок контур боюнча 33-15 контурда жайгашкан. Бул участоктуку 142. Бул жерде эч кандай үй жок. Баг экен, жөн эле участок экен. А тиги үйдө үй турат. 146 участок деп берди. Ошонун негизинде сот аткаруучу бүгүн кайрадан сотко аркага кайтарам деди аткаруусун. Биз эми буйруса жакында соттошобуз. Менин таң калганымда бардык эле банктар келип, Болсунбекти эшитип келип, бул үй кайсыл деп көрүп, көзү менен көрүп, анан госрегистрге архитектурага запрос жөнөтүш керек эле да. Кайсы участокты, кайсы үйдү биз алып атабыз, кайсы үйдү сатып атабыз депчи. Башка жерде күрөөдө жокпу? Башка жерде күрөөдө барбы, жокпу, кайсы үйдү сатып атабыз, кандай үйдү алып атабыз деп. Тактап айта кетишибиз керек. 146-үйдүн жер тилкеси Ленин райондук администрациясынын 2001 жылдын 19 октябрында номер 360 токтому менен Шейшекеева Чынарага берилген. Токтомдо участоктун номери 3316 аянты 500 квадрат метр деп көрсөтүлүп турат. Ал эми 142 даректе жайгашкан жер тилкеси аталган райондук мамлекеттик администрациянын 2001 жылдын 17 январында 10 токтому менен Орозакунова Аидага берилиптир. Бул жерде участоктун номери 3315 аянты 640 квадрат метр деп турат. Демек жер тилкелери эки башка учурда эки башка адамдын намына берилген. 3316 участоктун тактап айтканда 146 үйдүн ээси Шейшекеева 2005 жылы мамлекеттик каттоо кызматынан жеке менчик укугу жөнүндө күбөлүк алып, андан кийин 2009 жылы Бузурманкуловага саткан. Ал эми 2015 жылы бул үйдү Айбек Абдрахманов сатып алса, 2018 жылы Алишеров аттуу жаран сатып алып, бүгүнкү күндө анын менчигине катталып тургандыгы документтерде кашкайып көрүнүп турат. Банк күрөөгө алган 142 мына сиз көрүп турган участок эми тозулган, пескоблок менен тозулган короонун ичиндеги бир участок болуп атат. Ал эми банк талашып сот аткаруучулар менен кайра эшик каккылып аткан үйдүн кызыл китеби менен турат да. Муну эч ким жокко чыгарган жок, сотко берген жок. Мынакей үй турат. Бул китеп күрөөгө да коюлган эмес. Күрөөгө да коюлган эмес. Мына жакын эле мына өзүмүз көрүп тургандай мына 18 апрелде мына өзүм өткөздүм. Андан кийин мен эле кече жакын эле ийними өткөздүм. Күрөөгө коюлса, ушу банкта бирдеке чыры болсо мына оформить бербейт эле да бизге. Бул таптаза. Менин таң калганым келип үй талашат да. Сот аткаруучулар келип алып, ушул үйдү бошотуп бергиле дейт. Ушул үйдү бошотуп бергиле дейт. Акырында сот аткаруучуга айтты, кантип бошотуп берем, бул менин үйүм болсо депчи. Кантип бошотуп берем, бул башка китеп менен жашап атса депчи. Бир эле жерди, бир эле участокты биз мурун экиге бөлүп, эки кызыл китеп кылганыбызды дагы мен моюн сунат элем да. Бул башынан башка бөлөк китеп болуп келе атпайбы, башынан баштап. Бул 33-15 контур, бул 33-16. Бул 146 үй турган жер 146, бул 142. А банк 142де үй турат да алып алган. Бирок эч качан үй болгон эмес. Şu жер алынып, участок бөлүнүп берилгенден баштап эч ким үй салган эмес. Банктан келип текшериш керек беле? Архитектурага кат жөнөтүш керек беле? Ушул мен алып аткан үй, биз залог алып аткан үй эртең күнү бирдеке болуп калбасын. Эртең мен госрегистрден бир кызыл китеп туурдап барып туруп, Арчабештин башында талаадан эле ушекте үй турат десем бере берет экен да банк. Же бир барып БЧКнын үстүнөн деле ушекте менин үйүм бар деп кызыл китепсем бере берет экен. Алардан келиш керек эле да. Ал эми 3315 участокто тактап айтканда 142 үйдүн коросундагы жерге жер болуп жаралганы үй турбагандыгын айттык. Анда эмнеге Толубай банкы бул участокты бир эмес эки жолу күрөөгө алып жатса да жеринен келип көрүп, үй бар жогун текшерген эмес. Бул банк тарабынан кетирилген катаачылыкпы же мамлекеттик каттоо кызматкерлеринин кайдыгерлигинен келип чыккан көйгөйбү? Банк күрөөгө үй алганбы же участокпу? Экинчиден, бул иштин ичиндеги материалдарда 142 үй банк тарабынан эки жолу сатыкка коюлуп, бирок кардарлар жок болгондуктан сатылбай калгандыгы боюнча протоколдор турат. Жок дегенде банк үйдү сатыкка даярдап жатканда келип тактап койбойт беле. Эң кызыгы 2015 жылдын 15 декабрында аталган даректе өткөн аукциондо Элиза Абдрахманова сатып алып жатканда кайсы үйдү сатып алып жатам деп кызыкпагандыгында турат. Демек бул жерде банк тарабынан шалаакылык же кандайдыр бир алдын ала кызыкчылык болгонбу деген шек жаралат. Мындай көрүнүштөн улам мүлктү сатуу аукциону мыйзамга ылайык өткөндүгү да
күмөн туудурат. 133-16 талашып атат. Алар 33-15-ти күрөөгө алышканда. Таң калыштуу нерселер көп болот го. Энибиз бизден коркуп, мыйзамды сыйлап 1 миллион 100 миң төгүп атса, 1 миллион 200 миң эле карыз болуп, ортодо 100 миң сомго банк Элизага да сатты 20 миң долларга. Еще 1 миллион 100 миң өзүнө кириште болот атпайбы? Анан каяктагы мыйзамдуулук, каяктагы чындык? Соттун чечими боюнча Ленин райондук сот аткаруучулары кызмат бөлүмүнүн кызматкерлери 142-үйдүн тургундарын үйдөн чыгарып Абдрахмановага бошотуп алып бериш керек эле. Бирок аларда кайсы үйдөн кимди чыгарарын билбей турган чагы. Элиза Абдрахманова болсо 146-үйдү көрсөтүп, ушуну алып бересиңер дейт. Ал эми анын колундагы документтерде тактап айтканда банк менен Элизанын ортосунда түзүлгөн сатып алуу келишиминде 142-үй көрсөтүлүп турат. Жогоруда айтып өткөндөй, бул үйдүн бүгүнкү мыйзамдуу кожоюну Алишеров. Соттун чечиминде Алишеровдун 146-үйүн бошотуп бергиле деп көрсөтүлгөн эмес. Андай болушу да мүмкүн эмес. Себеби биринчиден Алишеров банктан кредит алган эмес. Экинчиден 146-үй Толубай банкына күрөөгө эч качан коюлган эмес. Бүгүнкү күндө биз соттошпосок, биз чындыкка жетебиз аракет кылбасак, канча деген коммерциялык банктар карапайым адамдарды какшатып атат. Ушун үчүн сиздер аркылуу, сиздердин эфир аркылуу биз элдин коммерциялык банктын кылып аткан иштерин элге жайылтуу менен өкмөткө, улуттук банкка, укук коргоо органдарына кулак кагыш кылып атабыз да. Момундай болуп атат, бир эле биздин көйгөй эмес бул. Бул деген мамлекеттин көйгөйүнө айланып баратат. Канча деген адамды ушинтип какшап атат. Жөндөн жөн эле бир юристтерди алып туруп, көрүнгөн жерге кол койдуруп, печат кылып туруп, элге түшүнүксүз графиктерди. Көптөгөн тергөөчүлөр бүгүн банк экономистский түшүнүктөрү жок. Финполдо деле, прокуратурада деле. Бир графиктерди жазып баратканда бияка 2%, бияка 4% деп көргөзүп туруп, общий санап келсең 60% болуп кетет экен. 60% кредитти булар 2 экен, 3 экен деп туруп, тергөөчүлөрдүн башына айланып атпайбы? Албетте бул иш кайрадан соттук териштирүүлөрдүн негизинде гана чечилүүчү маселе экени айкын болуп турат. Биздин чыгармачыл топ Толубай акционердик коммерциялык банкынын башкы офисине барып, кайрылып иштин чоо жайын сурасак, банктын юристи Талматов Атабек кат жүзүндө расмий кайрылгыла, кат жүзүндө гана маалымат бере алабыз деп алакан жайып сурообузду жоопсуз калтырды. Күрөөгө алган үйдү жеринен барып көрбөй, баасын бычпай туруп, кантип банк күрөөгө алган деген сурообузга мамлекеттик каттоо кызматы тастыктаган документтерге таянып, күрөөгө алганбыз деп мамлекеттик каттоо кызматынын кемчилдиги катары пикирин билдирди. Үй барбы жокпу? Сиздерде 143 үй катталганбы? Үй катталганбы? Үй катталган деп айта албайм. Ал эми күрөөдө турган үйдү кардарга сатып жатканда да банк кызматкерлери жеринен барып үйдү аларманга көрсөткөн эмес. 2016-жылы 15-декабрда бул үйдү банктан сатып алган Абдрахманова Элиза Талантбековна да жеринен барып көрбөй, Толубай банкынын имаратында отуруп эле кыялы менен сатып алганы байкалат. Жогорудагы жагдайларга саресип салып караган кишиге арбитраждык соттун төрагасы Шамарал Майчиевдин 2016-жылдын 8-апрелиндеги номер 45 ТР сандуу аныктамасынын негизинде Толубай банкы менен Музурманкуловдун ортосундагы талашты чечүүчү арбитр Табылды Умралиев да эч кандай териштирүүсүз бир беткей чечим чыгарганынан кабар берет. Айттык, чырдашпайлы, соттошпойлу. Биз сага ошол мамлекеттен алган, теги банкта төлөгөн акчаңды кайтарып берели. Кемпир чал тынч жашасын. Ошол 20 миң долларга сатып алган 1 миллион 400 миңди биз кайтарып берели деп бир эмес 3 жолу сүйлөшүүгө бардык. Жок дейт, бүгүнкү күндө бизге 2 миллион бересиңер дейт. 3 миллион бересиңер дейт. Бул бала деген каким-то образом 1 миллион 100 миң төрксө, силерге дагы биз 1 миллион берсек, 2 миллион берсең, 3 миллион 4 миллион болуп кетет атпайбы? Биз мурун да сатып алсак, кийин да сатып алсак, сатып алып эле жүрө беребизби? Мыйзам деген какта калат. Мен бул ишти содалашып, же бир башка кылып деле бүтүрүп алсам болот эле. Мен карапайым элди коммерческий банктар алдап, канчалаган энелердин көз жашын агызып аткан үчүн ушу менен акыр аягына чейин соттошууну чечтим да. Акыр аягына чейин соттошуп, коммерческий банктардын бүгүнкү бир кылып аткан алдамчылык, кылып аткан элге карасантайлыктарын ушу эл билип калсын депчи. Эл эмес, өкмөттү иштеп аткан биздин жогору жактагылар, мына бүгүн президентибиз айтып атпайбы? Коррупционерди көзүңөр атагыла, көргөзгүлө, чогуу күрөшөлү деп. Мен чечтим да, ушу банктардагы кредиттик көйгөйлөрдү коррупциянын бир элементине кирет экен. Чогуу күрөшөлү, чогуу көргөзөлү.
Бүгүнкү ачиттин артын сугут жалаган катаал комдо карапайым элдин жашоосун кредитсиз элестетүү мүмкүн эмес болуп калды. Ар бир үчүнчү адам банктардан үстөк пайыз менен кредит алып, аны төлөө үчүн жер кезип, чет өлкөлөрдө каражанын карч уруп, кара жумушта иштеп жүргөнү кимге жашыруун. Бул чогулгандуу окуянын айланасында сот аткаруучулар тарабынан бир нече жолу жеринде териштирүүлөр болгон. Бишкек шаардык башкы архитектура жана шаардык мамлекеттик каттоо кызматынын кызматкерлери, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана милиция кызматкерлеринин катышуусунда талаш үйдү чечүү маселеси талкууланып, бирок жыйынтыгы чыкпай келет. Биздин чыгармачыл топ бул окуя боюнча алдыдагы соттук териштирүүлөргө назар салып, жыйынтыгын коомчулукка сөзсүз жарыялайбыз. Көрсөтүүбүздүн соңунда карапайым жарандарга айтарыбыз: банктардан кредит алаарда келишимде көрсөтүлгөн ар бир үтүр чекитке чейин көңүл буруп, банк тарабынан коюлган милдеттериңиздерди аткаруу менен гана чектелбей, өз укугуңуздарды талап кылууну да унутпасаңыздар.